Коомузда азыркы учурда өзгөчө боор оорусу менен жабыркап келген жарандарыбыз күн санап өсүп келет. Алардын ичинде Талас облусунун Арал айылынын тургуну, бир үйдүн жалгыз уулу Урмат Канатбек уулу дагы бар. Урмат мекендешибиз боор альбакокос оорусу менен жабыркап келет. Биздин фонд буга чейин кайрымдуу элге жардам берүүгө чакырык кылып келген. Бул жолу Урмат мекендешке канча каржы чогулуп калганын элге маалымат берүү үчүн Талас облусуна барып келдик. Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө мындай өкүнүчтүү нерсе ушул аты жаман оорулардын алсыратып жаткандыгы өкүнүчтүү. Ар бир үй бүлөдө ушундай канчалаган үй бүлөдө ушул түйшүк болуп атат, бирок ар бир үйдө ушул балдарынын күлкүсү жанып тургандыгы эне үчүн чоң бакыт экен. Аны сезген, билген адамдар жакшы түшүнөт деп ойлойм. Ошон үчүн ушинтип баланын эненин алдында, балдарын ата эненин алдында болуп деп онтоп тургандыгы бул жашоодогу эң оор өткүзгөн күндөрдүн бири экен. Азыр ушундай оор күндөрдү жеңилдетип, колунан келген кол сунуу жасап аткан бардык мекендештерге рахмат. Аллах разы болсун силерден. Кудайдан кайтуусуна тилектешпиз. Кол сунган колуңуздарга береке берсин. Кайсыл бир күнү сиздин биздин бүгүн кылган жакшы ишибиз Кудайдын алдында чоң жакшы сооптуу үлүштөрүбүздү, ар кимибиз өзүбүзгө таандык үлүштү алар күн бар. Ар кимибиз өзүбүз үчүн кылабыз. Мына мен дагы азыр түн жарым болсо дагы ушундай келип себепкер болсом, кайсыл бир күнү Кудайдан мага кайтчу күнү бар экендигин билебиз. Адамдан кайтуусуна караганда Кудайдан кайткандыгы бул биз үчүн маанилүү. Азыр мен жанымда жаткан Урмат мекендешибиз бир үйдүн жалгыз уулу мынтип оор күндө күн кечирип жатат, достор. Анан азыр кол сунуп аткан мекендештерге биз рахматыбызды айткыбыз келип турат. Азыр өзүңүз айтсаңыз, эже Урматтын дагы ушундай акыбалында элге чагылдырганынан баштап, бизге кайрылуу болгондон тарта кандайдыр бир деңгээлде кичине болсо да 5-10 сомдон түшкөн элдердин Россиядан талышып атат, Россиядан. Туш тараптан байланышка чыгып калышып атат. Баягы тиз тааныбаган адамдар деле байланышка чыгышып атат. Кыргыздын улуттун улуулугу ушул экен да. Башка улуттарга салыштырмалуу ушул нерсебиз менен өзгөчөлүк жактарыбыз бар экен. Бул нерсени пандемияда дагы бир жолу тастыктап да өзүңүз айтсаңыз ушул тууралуу, Урмат менен сол тууралуу. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум ушул альбакокос печень жана сырос печень менен диагноз коюп, чет өлкөдө орун алмаштырууга врачтар көргөзмө беришкен. Мен ошол уулумду ушундай диагнозду укканда биринчи шоковой состоянияда болду. Азыр Кудайга шүгүр кичине балам. Ошо биринчи ошо кайрымдуу бол фондду угуп, ошол кайрымдуу фондго кайрылганбыз. Ушул фондду жетектеген азамат энеме Алла ыраазы болсун, жана жамаатына Алла ыраазы болсун. Ушу ютубка чыккандан бери кыргыз элим, тууган урук, жекжааттар, классташтар деги эле мен кыргыз атуу деген инсандар кайтегер карашкан жок, колдорунан келген жардамын беришти, дагы да берип келатат. Азыркы күндө ушу ютубка чыккандан бери ушу көптөгөн инсандар, көптөгөн айылдаштар чуркап жардам беришип атат. Биздин каражатыбыз 1.750.000 болду буйруса. Бул акчанын ушу чогулган себеби ушу сиздер жардамыңыздар менен, сиздердин кол сунууңуздар менен ушунча сумма каражат чогулду. Сиздердин баарыңыздарга Алла ыраазы болсун, үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, ден соолук болсун деги эле ушу кыргыз элинде энелер, балдарым деп кейишпесин, ойлошпосун. Баарыңыздарга рахмат. Ошо дагы сиздерден жардам күтөбүз. Колуңуздардан келген 5-10 сом болсо дагы кол сунуп коюңуздарга чоң үмүттөбүз. Кабыл болсун. Урмат өзүңө берек болсун. Кайрымдуу бол Азамат байке жетектеген кайрымдуу бол фондуна чоң рахмат. Азамат байкеге Алла ыраазы болсун.
Көп туугандарыма, досторума, ушул мага жардам бергендердин баарына Алла разы болсун. Мага кылган жакшылыктарын Аллах Таала эки-эселеп кайтарып берген болсун. Мына достор, Кудайым буйруса, Аллах Таала өзү берген затына шуба берсин. Урмат, биз ошого тилектешпиз. Биз бүгүн жакшылык кылсак кылбасак да өмүрлөр өтүп жатат. Бир туугандар, айрымдарыбыз эртең күндү эңсеп, эртең күн эртерээк келсе экен, бир кызыктуу нерсени алууга шашылып аткан болсок, же кандайдыр бир кызыкчылык бизди күтүп турган болсо, андан да чоң өкүнүч күтүп турганын билейли достор. Биз оорусак оорубасак дагы күн өткөн сайын өмүрдөн өлүмгө жакындап баратабыз. Бүгүнкү тапкан тергенибиздин баардык артта калар күн бизди күтүп турат, сизди күтүп турат, көрүп турган. Бирок ошол күнгө чейин ар бир адамга чектөө берди жараткан. Чектелүү гана өмүр берди. Ошол чегине жеткен күнү биз кете берчү инсанбыз, сиз жакшы билесиз. Ошон үчүн достор, мекендештер, келгиле. Бүгүн бизде мүмкүнчүлүк бар. Сиз көрүп турганга, көрүүгө мүмкүнчүлүк берген жаратканга шүгүр кылыңыз. Мен шүгүр кылайын сүйлөп аткан. Мынтип төшөктө сизди же бизди жаткызып койсо биз эмне кылат элек? Мынтип сүйлөй албайт элек. Ошон үчүн айткан, алуучу колдон берүүчү кол жакшы деп пайгамбар алейхисаламдагы 14 кылым мурда ушунчалык кызматын кылып кеткендиктен бүгүн бизге ынтымак, биримдик ислам келип жетип отурат. Ошон үчүн мына ушундай бейиш эне тамак астында деп отурган алтындай эне дуасы кабыл болсун. Ушул бир урматка кол сунсаңыз, бүтүндөй урматтын үй бүлөсүнө, бир туугандарына, жакындарынын баарын сүйүнткөн болосуз. Келиңиз, сүйүнтө жашайлы. Эртерээк урмат жакшы болуп кетишиңди ажыраткан насип кылсын деп тилек бул элдагы. Намазда дуа кылып коюңуздар. Колуңуздардан келишинче ушул экран алдындагы реквизиттерге кол сунуп турсаңыздар, урмат жакшы болуп кетсе, Кудай буйрса кийин жакшылыктуу иш жасаса, сиздин биздин дагы эсебибизге сооптор жазылып турары анык. Ошон үчүн ар бир үйдө ден соолук болсун, эч ким оорубасын. Аллах баарыңардан ыраазы болгон болсун. Кайрымдуу элдин колдоосу менен азыркы учурда Урмат мекендешке 1.750.000 сом чогулуп калды. Бирок баарыбызга эле маалым болгондой эле бул каражат боорду алмаштыруу операциясына жетишсиз. Ошол себептен кайрымдуу элге кайрылып жаткан кезде, урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, кайдыгер карабай Урмат мекендешибизге колубуздан келген жардамыбызды берели.